Ош шаарындагы номер 17 Юрий Алексеевич Гагарин атындагы мектеп гимназиясы. Музыка сабагы. 5-класстар үчүн видео сабак. Музыка мугалими Кубатбек уулу Догдурбек. Саламатсыңарбы, жаш достор? Амансыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Эгер силер сабакка даяр болгон болсоңор, биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабакта дастан эпикалык жанры жана белгилүү манасчы Сагынбай Орозбаков жөнүндө кенен маалымат алып, манас эпосунан үзүндү үйрөнөбүз. А дегенде, баарыбызда дастан деген эмне деген суроо туулат. Дастан бул ыр түрүндө жана кара сөз менен жазылган баатырдык же романтикалык мүнөздөгү көлөмдүү чыгарма. Жана ошондой эле дастан баатырдык фантастикалык темадагы жомок, уламыш, сан жыралардан турат. Дастанды кимдер айтышкан? Дастанды акындар, манасчылар жана дастан айтуучулар айтышкан. Анда баарыңардын көңүлүңөрдү кийинки бөлүккө бурайын. Достор, кыргызда башканы коюп манасты айт деген сөз бар эмеспи? Ошол көнөрбөс манас дастанын кийинки муунга калтырып кеткен улуу манасчыларыбыздын бири Сагынбай Орозбаков 1867 жылы жарык дүйнөгө келген. Улуу манасчынын айткан манасы кагаз бетине түшүрүлүп, чыгармачылык мурасына илимий изилденген баа берилип, ал манасчы наамына татыган. Залкар манасчы тууралуу толугураак маалыматты китептерден жана интернет баракчаларынан окуп койгонубуз ашыктык кылбайт. Достор, сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө манас эпосунан үзүндү, тагыраак айтканда манастын бала чагын мен айтып берейин, силер кун коюп аркамдан кайталайсыңар. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезден манас жетиге жашы толуптур. Достор, мына ушинтип жакшы үн менен, жакшы добуш менен манастын бала чагын жаттайбыз. Балдар, өтүлгөн теманы сабагыбызды кайталап көрөбүз жана угабыз. Үйгө тапшырма. Белгилүү дастанчыларды, манасчыларды китептен жана интернеттен окуп айтып беребиз. Достор, манастын бала чагын жаттап келүүнү дагы унутпагыла. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө достор.